Сабағыбыздын темасы каратма сөз. Сүйлөм тутумунда ой пикирдин кимге арналгандыгын, эмнеге кайрылуу иретинде айтылгандыгын билдирүүчү сөз же сөздөрдүн тизмеги болот. Мисалы, Толгунай, Майсалбек сенин гана уулуң эмес, ал менин да уулум. Рахмат сага, боордош жер деген сүйлөмдөрдө Толгунай, боордош жер деген сөздөр сүйлөмдүн кимге арналгандыгын, эмнеге кайрылуу иретинде айтылгандыгын билдирип турат. Сүйлөмдө айтылган ойдун кимге, эмнеге арналгандыгын билдирүүчү сөз же сөздөрдүн тизмеги каратма сөз деп аталат. Каратма сөздү биз кайда, качан колдонобуз? Диалогдордо, чакырыктарда, кулактандырууларда, үндөөлөрдө, көркөм чыгармаларда кеңири колдонулат. Каратма сөз сүйлөмдөгү башка сөздөрдөн айырмаланып, атайын кайрылуу, чакырык интонациясы менен айтылат. Каратма сөз бир жөнөкөй сөздөн же бир нече сөздүн тизмегинен түзүлөт. Мисалы, жамгырым, жумшарт жердин тамырын. Бул жерде каратма сөз жамгырым деген кайрылуу иретинде айтылды. Бул жерде өзүңөр байкагандай каратма сөздөрдүн бардыгы көк сыя менен жазылды. Ырысы жок жетимдер, убалыңар Германдын башына жетсин деген экинчи сүйлөмдө кайрылуу иретинде өзүнчө интонация менен бөлүнүп айтылган сөз бул ырысы жок жетимдер. Демек, биринчи сүйлөмдө каратма сөз бир сөздөн турса, ал эми экинчи сүйлөмдө демек тутумдаш, бир нече сөздөн турган тутумдаш каратма сөздөр болду. Тутумдаш каратма сөз бир нече сөздүн тизмегинен түзүлгөнү менен анын бардык түгөйлөрүнүн милдети бирдей болбойт. Аны уюштуруучу негизги өзөгү атоош жөнөмөсүндөгү зат атооштон турган акыркы түгөй болуп эсептелет. Мисалы, алтын ээк байбичем, ал үчүн өзүңдү үйүмдүн куту деп эсептеп жүрөм. Бул жерде кайрылуу иретинде санак интонациясы менен айтылган алтын ээк байбичем деген бул каратма сөз болду. Бул сүйлөмдөгү каратма сөздүн уюткусу, өзөгү бул жерде байбичем деген зат атоош деп айттык, мынакей биринчиден белгилеп коелук. Байбичем деген зат атоошто турган сөз негизги өзөк болуп эсептелди. Ал эми калган сөздөр анын ырысы жок. Алтын ээк деген бул багыныңкы сөз, а байбичем бул багындыруучу эң негизги өзөк болуп эсептелип атат. Каратма сөздүн сүйлөмдө туруктуу орду жок. Ал сүйлөмдүн башында, ортосунда, аягында келе берет. Мисалы, балдар, бул өңдүү окуялар менин башымдан көп өткөн деген сүйлөмдө балдар деген бул мынакей өзгөчө интонация менен кайрылуу иретинде айтылды. Балдар деген каратма сөз сүйлөмдүн башында келгендиктен үтүр өзүнөн кийин коюлду. Өзүнөн кийин сүйлөмдүн башында келди. Ал эми экинчи сүйлөмгө кайрылсак, ооба Толгунай, кыш камап денемди тоң алып келе жаткан. Бул сүйлөмдө өзгөчө интонация менен айтылган, кайрылуу иретинде айтылган бул Толгунай деген каратма сөз болуп эсептелет. Кийинки сүйлөмдө жигит болгонуң ушул Качкынбай. Демек, өзүңөр байкап тургандай, бул жердеги басым Качкынбайга түштү. Качкынбайга биз кайрылуу иретинде айтып атабыз. Үтүр өзүнөн мурда коюлду. Эми каратма сөздүн ушундай туруктуу орду жок экен, сүйлөмдүн башында да келет экен, ортосунда да келе берет экен, аяк жагында келет экен. Эми каратма сөздөрдүн тыныш белгилерине токтолсок, каратма сөздүн тыныш белгилери биринчи. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн башында келсе, мына азыр эле биз мисал келтирдик, балдар деп. Бул жерде мен 4 бурчтуктун квадраттын ичине каратма сөз деп кыскарткан формада бердим. Каратма сөз сүйлөмдүн башында келсе, үтүр өзүнөн кийин коюлду. Мына өзүңөр көрүп тургандай, андан кийин сүйлөм жазылат. Экинчи, каратма сөз сүйлөмдүн ортосунда келсе, анда каратма сөз мынакей бул жерде Толгунай дегенди карагыла. Ортосунда келсе, үтүр эки жагына тең коюлат. Бул жерде дагы эки жагына тең коюлду. Андан сүйлөмдүн ортосунда сүйлөмдөрдү сары сызык менен бердим дагы. Каратма сөз болсо көк сыя менен берилип атат. Үчүнчү, каратма сөз сүйлөмдүн биринчи сүйлөм кетти. Эгерде сүйлөмдүн аягында келсе, жогорку мисалда Качкынбай деп мынакей жигит болгонуң ушул Качкынбай дегенде каратма сөз сүйлөмдүн аягында келип жатат. Ушул эле схема аркылуу бергенде сары сызык сүйлөм болду дагы, ал эми көк квадраттын ичиндегилерибиз бул каратма сөз болду. Эгерде каратма сөз сүйлөмдүн аягында келсе, үтүр өзүнөн мурда келет экен. Ошентип каратма сөздүн тыныш белгилери сүйлөмдүн башында келсе өзүнөн кийин, ортосунда келсе эки жагынан тең,
Ал эми сүйлөмдүн аягында келсе үтүр өзүнөн мурда коюлат. Ошентип бүгүнкү сабакта кыратма сөз жөнүндө жалпы түшүнүк алдыңар.